Саламатсыңарбы? 9-нчы сабагыбыз бир нече өзгөрмөлүү сызыктуу регрессия. Негизи сызыктуу регрессия темасын эле улантып жатабыз. Бир өзгөрмөлүүдөн бир нече өзгөрмөлүү сызыктуу регрессиянын ортосундагы негизги айырмаларына жана кайсыл учурларда колдонулуп келет, ошол жагына кененирээк токтолгонго аракет кылабыз. Кайрадан эсиңиздерге сала кетейин, өзгөчө бул регрессия темасы көзөмөлдөнгөн үйрөнүү темасында колдонулат. Үйрөнүүнүн машинанын үйрөнүүсү сабагындабыз. Машинанын үйрөнүүсүндө 3 негизги үйрөнүү түрү бар эле. Эсиңиздерге сала кетейин. Биринчи түрүбүз көзөмөлдөнгөн үйрөнүү, supervised learning. Экинчи түрүбүз көзөмөлсүз үйрөнүү, unsupervised learning. Үчүнчү түрүбүз болсо бул reinforcement learning, бышыкталган үйрөнүү. Азыркы учурда биз көзөмөлдөнгөн үйрөнүү темасынын математикалык негизине токтолгонго аракет кылып атабыз. Математикалык негизде ыктымалдуулукка токтолдук, сызыктуу алгебраны бир аз чечмелеп бергенге аракет кылдык. Андан кийин азыр регрессия темасына келгенбиз. Регрессия темасында бир эле өзгөрмөсү болгон учурларда кандай түрдөн регрессия колдонобуз дедик элек. Анан азыр болсо эгерде бир канча өзгөрмөсү болсо, ал регрессия кандай болот жана кайсыл учурларда колдонобуз. Дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин, кара чегирткенин бир эле өзгөрмөлүү болгон, башкача айтканда ырдоо жыгыштыгы бул учурда бир эле өзгөрмө, ошонун жыйынтыгында берилген чекиттер, ошол чекиттердин ортосунда сызылган сызык бир өзгөрмөлүү регрессиянын жыйынтыгы болчу. Бирок ошол эле мисалды эми уланталык. Кара чегирткенин албетте жалгыз гана температурага эмес, башка себептердин негизинде дагы ырдоо жыштыгы алмашып калышы мүмкүн. Бул эмненин негизинде болушу мүмкүн? Ошондо бир өзгөрмөлүү регрессиянын жалпы түшүнүгүнө өтөрдөн алдын анткени эки тема дайым бири-бири менен адаштырылып жүрүлөт, бирок эки түшүнүк таптакыр башка түшүнүк. Multiple regression деген бир түшүнүк бар. Ошондо multi-variable regressionга өтөрдөн алдын, анткени биздин темабыз бир канча өзгөрмөлүү регрессиянын топтому. Андан алдын бир нече регрессиянын топтому, multiple regressionды дагы айта кетишибиз керек. Кийин эки теманы бири-бирине адаштырбашыңыздар үчүн. Ошондо эсиңиздерге сала кетейин, бир алдыңкыда сиз темабыз эмне эле кара чегирткенин ырдоо жыгыштыгы өзгөрөт дедик. Ырдоо жыгыштыгы өзгөргөн, кайсыл учурларда өзгөрөт экен? Эгерде температура өйдө көтөрүлгөн сайын өзгөрөт экен дедик. Ошондо өзгөрмө, бир эле өзгөрмөбүз бар. Анан бир өзгөрмөбүздүн натыйжасында жыйынтыктар бар. Бирок ал өзгөрмө башка факторлорго дагы байланып калышы мүмкүн. Ошол эле учурда мисалы кара чегирткенин жашына байланыштуу, жалгыз гана температура эмес, жашына байланыштуу дагы жыйынтык башка болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда кара чегирткелердин бир учурда жайгашып калган, ошол бир чөлкөмдө же болбосо бир территорияда санына байланыштуу болушу мүмкүн. Ошол ырдоо жыштыгынын өзгөрүүсү сымал дагы балким ошо абанын нымдыгына, анан башка дагы эми азыр эсиме келбейт, бирок көптөгөн дагы башка себептерге дагы байланып калышы мүмкүн. Себеп дегеним себеби ошол себептердин натыйжасында анан бир жыйынтык чыгып калышы мүмкүн. Ошондо эгерде бирок бул жакта баса белгилеп кетчү нерсе, ырдоо жыштыгы гана байланыштуу болуп атат бул темага. Ошо ырдоо жыштыгынын
температурага байланыштуу жыштыгынын өзгөрүшү, ырдоо жыштыгынын жашына карата ырдоо жыштыгы, ырдоо жыштыгынын көлөмүнө карата өзгөрүүсү, ырдоо жыштыгынын дагы түсүнө карата балким кызыл түстүүлөр балким башкачараак ырдай болушу, кара чегирткенин дагы башка түрлөрү да болушу мүмкүн. Ошондо түсүнө карата болушу мүмкүн. Бирок бул жактагы тема бир гана жыйынтык ырдоо жыштыгы. Ошон үчүн ырдоо жыштыгынын башка себептерге байланыштуу болгон регрессиясын multiple regression, же болбосо бир нече регрессиянын топтому деп атайбыз. Мунун графикасы мындай болушу мүмкүн. Ошондо ырдоо жыштыгы сол тараптагы башка себептерге байланыштуу болуп, ар бир мисалы кызыл температура болсо, карасы жашына байланыштуу, жашыл сызыгы болсо көлөмүнө байланыштуу, көк сызыгы болсо дагы бир өзгөчөлүгүнө байланыштуу болуп, бирок бир гана натыйжа ырдоо жыштыгына байланыштуу бир регрессия болушу мүмкүн. Андыктан биз муну дагы эстете кетейин, multiple regression дейбиз, бир нече регрессиянын топтому. Муну сиздерге түшүндүрүп бергенин себеби кийинки темага адаштырбаш үчүн. Анткени биздин негизги темабыз multiple regression эмес, биздики multi-variable regression. Биздики бир нече өзгөрмөлүү регрессия. Бир нече өзгөрмөлүү регрессиянын мындан алдыңкы регрессиялардан негизги мааниси ар бир өзгөрмөнүн башка бир өзгөрмөгө эч кандай байланышы болбошу. Эч кандай байланышы болбошу эмнени оор кылат? Эсептөө принцибин оор кылат. Анткени баардыгын мындан алдыңкы мисалы слайдта баардыгын бир эле графикага топтоп, ушунун негизинде эле эгерде математикалык модель же болбосо бир функция же бир теңдеме чыгара турган болсок, бул жакта мисалы акыркы мезгилдерде жасалма интеллект жана ошол тереңдетилген нейрондук тармактардын негизинде иштелип чыккан программалык аппараттардан кеңири тараган бир программалык аппарат бар. Бул эгерде сиз мисалы үйдүн өзгөчөлүктөрүн кирсеңиздер, сиздерге ушул шаардагы баардык үйдөрдүн анализин жүргүзгөн бир программалык аппарат сизге үйүңүздүн болжол баасын чыгарып бере турчу бир программалык аппарат. Албетте батыш мамлекеттеринде бул терең колдонулат, көп колдонулат. Өзгөчө эми жанагындай 10 миллион, 20 миллион жашаган чоң шаарларда албетте ушундай кыймылсыз мүлк алуу сатуу иштери миллиондогон каражаттарды талап кылган иш. Андыктан ал жакта дагы бул ишти автоматташтыруу же болбосо интеллект, жасалма интеллект колдонуу темасы дайым актуалдуу болуп келген. Анан ошонун негизинде бир нече өзгөрмөлүү регрессия эң акыры эсептөө күчү, компьютерлердин эсептөө күчү өтө жогору болгон үчүн ушулардын негизинде машинанын үйрөнүү принцибинде бир модельдөө иши жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Башкача айтканда, бир үйдүн өзүнө таандык өзгөчөлүктөрү бар, өзгөрмөлөрү бар десек болот. Ар бир үйдүн өзүнүн бир өзгөрмөсү бар, өзгөчөлүгү бар. Аянты мисалы бир өзгөрмө, сапаты жана жасалгасы бир өзгөрмө. Мисалы сиздер өзүңүздөр бир үй ала турган болсоңуздар, мисалы барганда ушул факторлорун карайсыңар да. Мисалы сиздерге бир жакта үй көрсөтүштү, анан баасын айтышты, анан ошол баасы айтып аткан баага туш келеби, келбейби, бир сиз эсеп чыгарып бир таянакка келесиз. Кымбат экен же арзан экен дей турган бир өзүңүздөрдө бир баа чыгат да. Ошол баалоо системаңар сиздин адамдын азыркыга чейин топтоп келген интеллектти колдоносуздар ошол жерде. Ошонсумал эле компьютерде биз дагы машинанын үйрөнүүсү принцибине ушул интеллектти киргизип, ушул биз кандай бааласак, компьютер дагы ошол эле түрдөн баалай билсин деген натыйжада ошондо аянтын
сапатын жасалгасын белгилүү бир параметрлер менен, балким акыркы мезгилдерде муну сүрөт менен дагы кылып калышты. Сүрөткө тартып койгондон кийин эле компьютердик модель сапатын жана жасалгасын болжолду эсеп менен жакшы экенин, сапатын ортого чыгара турчу деңгээлге келди. Участок аянты дегеним эми тегереги мисалы кандай жасалгасы, жашылы барбы, огороту барбы, дагы эмне мүмкүнчүлүктөрү бар, мисалы ошол эле короосу кандай, кенемби, тапчаны барбы деп көп нерсени карайбыз да. Ошондой эле кечиресиздер, салынган жылы, жаңылыгы, жайгашкан району дагы абдан маанилүү билесиздер. Сымал дагы көптөгөн факторлор бар да. Ошол булардын баардыгы негизи бир мисалы салынган жылы менен жайгашкан районунун кандайдыр бир логикалык бири менен мындай бир сызык экөөнө тең сыза турчу линиялык регрессия сабагыбыз. Эсиңиздерге сала кетейин. Ошондо бир сызык чийгенге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ар бирөөнүн өзүнүн ичинде бир сызык чийилиши керек. Анан ошолордун натыйжасында ошол сызыктардын баардыгын биргелештирип келип, анан бир баалоо системасы, болбосо баалоо алгоритми, баалоо модели ортого чыгат. Анан ошонун негизинде бир нече өзгөрмөлүү регрессия бизге ушундай комплекстүү адамдын азыркыга чейин гана аткара алган логикалык же болбосо интеллекттик натыйжа бере турчу модельдерин компьютер тарабынан дагы имитацияланып ортого чыгылышына себеп берди. Эми мындан алдын сызыктуу алгебраны, ыктымалдуулукту баардыгын айтып келип ушул жака байлаганын себеби ушул. Азыркыга чейин адамзаты катары биз иштеп келген ар кандай модельдерди, математикалык түшүнүктөрдү, функцияларды, теңдемелерди баардыгын эми компьютердин эсептөө күчү менен ушундай пайдалуу бир модельдерге айландырган учурга келдик. Ошондо үйдүн баасын, аянттын сапатын, жасалгасын, участогун, салынган жылын, жайгашкан районун эле киргизип койгондо бизге болжолдуу мисалы өзү эсептеп туруп, бул үйдүн болжолдо баасы мындай болушу мүмкүн дей турчу программалык аппараттар дагы акыркы мезгилдерде иштелип чыгып атат. Ушул жасалма интеллект жана машинанын үйрөнүүсү принциптердин негизинде. Анда дагы бир акыркы бир мисал менен бул сабагыбызды жыйынтыктайлык. Эми визуалдаштырылган түрү десек дагы болот. Ошондо 3 регрессиянын түрү, бир нече регрессиянын топтому. Ошондо multiple regression, бир өзгөрмөлүү регрессия жөн эле regression болуп эсептелинет. Бир нече өзгөрмөлүү регрессия болсо multivariable regression болот. Ошол үчөөнүн функциялык формулалары, эми бул формулалардын албетте ичинде кайсыл тамга эмнени түшүндүрөт деген темага балким кийинчерээк дагы тереңдетилген сабактарыбызда токтолобуз. Бирок бул жакта сиздерге негизинен ушул үчөөнүн ортосундагы айырма, визуалдык айырма деле менин оюмча көп нерсени түшүндүрүп турат. Бир өзгөрмөлүү регрессияда түшүнүктүү, бул бир теңдеме. Бир нече регрессиянын топтомунда сиздер көрүп турасыздар, y деген жыйынтык болсо, x бул өзгөрмөлөрдүн түрлөрү. Бир нече өзгөрмөлүү регрессияда, бир нече регрессиянын топтомунда эсиңиздерге сала кетейин, бир гана жыйынтык бар эле. Биздин мисалда эмне эле, бул ошо кара чегирткенин ырдоо жыштыгы. Бирок ошол ырдоо жыштыгы ар кандай факторлорго факторлор менен болушу мүмкүн дедик элек. Ушул факторлор саны көп болушу мүмкүн. Бул жакта болсо бир нече өзгөрмөлүү регрессияда жыйынтыктар дагы ар кандай болушу мүмкүн. Ошо аянты башка болушу мүмкүн. Жайгашкан району, салынган жылы, булар баардыгы башка болушу мүмкүн. Ошондо алардын дагы өзүнө таандык регрессиясы болот. Ошол регрессия эми бул жакта формула матрицалардын
бул эме матрица эмес, көбүн эсе булар тензор десек дагы болот. Тензорлордун канчалык комплекстүү экени, регрессиянын канчалык комплекстүү экенин дагы түшүндүрүп турат десек дагы болот. Эми келиңиздер, сызыктуу регрессияга арналган атайын бир видео бар, ошону биргеликте көрөлүк. Учебник — это введение в регрессию. Есть переменная x и переменная y. В этом случае независимые переменные на оси x, а независимая переменная находится на оси y. И мы пытаемся установить связь между этими двумя переменными и провести линию, в данном случае прямую линию. И в следующей серии видео я объясню, что все это значит. Мы пытаемся понять вот что. Когда независимая переменная движется или меняется, что происходит с независимой переменной? Это идет вверх или вниз? Как это меняется? Если они движутся в одном направлении, если независимая переменная увеличивается, а зависимая переменная также увеличивается. Вот так мы говорим, что есть позитивные отношения. Если, с другой стороны, по мере увеличения независимой переменной и уменьшения независимой переменной вот так, мы говорим, что есть отрицательные отношения. Линия будет выглядеть так. Иди вниз. В линейной регрессии мы пытаемся сделать линию линией. Чтобы сделать линейную регрессию, ключ находится прямо здесь, на прямой линии. Ты тоже можешь делать кривые линии, но для эта тема сплошные прямые линии. Чтобы на самом деле провести регрессию, я беру наблюдения. А я просто набросаю здесь еще несколько наблюдений наугад. Я засуну их сюда вот так. И я пытаюсь найти линию, которая будет соответствовать прямой линии, которая подходит ко всем этим различным точкам. И это называется моей линией регрессии и основано на методе наименьших квадратов. И в конце концов, я хочу свести к минимуму разницу между расчетной стоимостью и фактической стоимостью. Я хочу свести к минимуму свои ошибки. В этой строке будет много ошибок, если я сравню фактическое значение с оценочным. И опять же, смысл в том, чтобы свести к минимуму эти ошибки или сделать их как можно меньше. Теперь давай представим, что я помещаю постоянное время на ось x или делаю это своей независимой переменной, а зависимой переменной становятся оценки или средний балл. По мере увеличения постоянного времени оценки должны повышаться. У нас есть позитивные отношения. В регрессии мы разрабатываем эти уравнения вот так. В данном случае y — это оценочные оценки, и они основаны на или это равно b, а не плюс b. Один раз x или x — это постоянное время. Не будь таким. Мы выводим математически, и это перехват y. B1 мы тоже выводим математически, и я сделаю это в более позднем видео. И это наклон линии. В данном случае наклон положительный. В следующем видео я расскажу, как ты разрабатываешь эти уравнения. Теперь, если я изменю ось x на время в Facebook, мы увидим отрицательную взаимосвязь. Больше времени на Facebook, оценки пострадают и ухудшатся негативные отношения. То, что мы оцениваем в спокойных оценках, оценочные оценки равны b, а не минус b. Один раз x или время x на Facebook. Не будь все еще тем, кого ты перехватываешь. Y-перехват. И это расчетное значение. Наклон линии отрицательный B1. Потому что это нисходящие негативные отношения. И как я уже говорил, я покажу тебе, как рассчитать это уравнение в следующем видео. X — это независимая переменная, y — это зависимая переменная.
Х – это то, что мы контролируем, чем мы манипулируем, что мы меняем. И глубокая переменная – это результат. Значит, время учебы – это независимая переменная. Это то, что мы контролируем и манипулируем. И твои оценки зависят от того, сколько ты учишься. Анда ушуну менен линиялык регрессияга арналган сабактарыбызды аяктайбыз. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.